Саламатсыздарбы, урматтуу Ош ТВ телеканалынын сүйүктүү көрөрмандары, имидж көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы старт алды. Кутмандуу кечиңиздер менен. Көңүлү таза инсанга канча жакшылык кылсаң да аздык кылат. Алар кубанса бүтүн аалам кубанат деп коет эмеспи? Мына ошол сыңарындай бүгүн да биз көңүлү таза бир инсанды кубантуу үчүн келип калган учурубуз. Келиңиздер, анда бүгүнкү чыгарылышыбыздын башкы каарманы менен жакындан таанышып алалы. Саламатсызбы, Надира айым? Биздин көрсөтүүбүзгө кош келипсиз. Эң алгач эле бизге өзүңүздү каарман катары көрүүчүлөргө тааныштырып өтсөңүз. Мен атым Надира, 94-жылкы болом. Бул көрсөтүүнү мурундан баштап көрчүмүн. Анан кийин эжелер аркылуу сунуштап калышып, анан келе албай жүрдүм эле, ошко анан келип, анан сизге айтып, анан ушинтип катышып калдым. Негизи мага дагы өзүңүн стилиңи таап өзгөргөн жагат. Анда биздин көрсөтүү боюнча маалыматыңыз бар болсо, бүгүн азыр сиз менен чогуу сулуулук салонуна барабыз, өзгөрөбүз. Негизи эле айтсаңыз, буга чейин өзүңүз ушундай косметикаларды колдонуп өзгөрүп көрдүңүз беле? Жок, косметика бир дагы колдоно элекмин. Кээде гана той болуп калат го. Жакындарымдын тойлору болгондо гана салонго алып барып, ошондо боянтып, ошондо жасантат. Анан мындай от души өзүм үчүн бара элекмин. Анан мындайча айтканда эч жерим эчтеке кыла элекмин да. Бүгүн ачылыш жасайбыз. Сиз менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө өзгөчө өнөр ээси экенсиз. Үйдө отурганда көпчүлүк эмелер, айымдар, кыздар зээригет го. Ошол учурда мен да зээригип, эч болбосо колуман бир нерсе келеби экен деп аракет кылып, ютубтардан карап, анан назлуу баягы кыргызчасы жок экен да, баардыгы эле орусча экен. Анан мен бир жакшы эме кылганым, орусчаны түшүнгөнүм болду. Ошо ютубтан карап орусчаны түшүнгөнүм үчүн үйрөнүп кеттим. Үйрөнүп кетип, баарын эме кылдым. Азыр баардыгын эме карап токуй берип, просто убакыт көп кетип калышы мүмкүн. Бул жолкусунда эме кылдым. Одеял токудум. Анан сумка токудум. Сумканы эжем эме кылды эле, ошого токуп бердим. Одеялды укама токудум. Ушинтип эле өзүнүн чөйрөдөгүлөр эле чыгарбай эле алып коюшат экен, алгысы келсечи. Ошентип чыкпай калам. Интернетте социалдык тармактардан дагы баракчалар жасатсаңыз болчу да. Ооба, ойлонуп көрдүм, бирок андай социалдык тармактарга анча жокмун да. Анча иштете албайм. Анын үстүнө бир заказ кылса, өздөрү заказ кылат дагы, туугандарым. Анан өздөрү эле алып коет да, анан менде калбай калат. Анын үчүн бекер отурганда жиптерди сатып алып туруп, анан эме кылыш керек экен да. Жиптерди түрүнө карап өзүңүз тандап чыгасызбы? Мындай жиптер аябай мындай качественный да, акрил деп коюшат. Мыналар качественный. Мына жун кошулган, ошон үчүн булар мягкий чыгат. Мына да жакшынан чыгат. Буну мындай токуп бүтүп туруп, анан резинка кадап, ободок кылып эме кылса болот. Бүт элек. Ошол бир буюмду жасоого канча убакыт? Эгерде жакшылап аракет кылсам, бир күндү бүтүп коет. Эгерде демалып токуй турган болсом, 2-3 күн кетет. Одеялды реально айтканда 2-3 күндө токуп коймошот. Мындай чоң одеял болчу. Детский одеялдар болот го, ошолорду токогон болчумун. Эми мага өз колуң менен жасап, анан өз колуң менен берген подарка кымбатыраак да. Мээнетиң кетип берилген башкача болот го, ошондой кылып бергенге аракет кылам. Анан ободокта токуп көрдүм, бирок алар сатылып кетти. Азыр көрсөтөйүн десем, жок, сатылып кетти. Сөзсүз түрдө сизге кардar болобуз. Албетте заказ коербиз. И до рассвета пусть горит любовь.
любовь. И без ответа все оставлю вновь и вновь. И не важно, где сейчас и с кем ты шепчешь комплименты. Вижу я насквозь твою любовь, твою любовь. Назирайым, аябагандай колуңуздан көрүңүз төгүлгөн сонун өнөр ээси экенсиз. Сизге ишиңизге ийгилик, акырындагы өткөндөй берсин. Анда биз көрсөтүүнүн шарты боюнча салонго барышыбыз керек, сыйланышыбыз керек, жасанышыбыз керек. Бизди ал жакта да күтүп калышты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жүрүңүздөр анда көрсөтүүнү сулуу салондон улантабыз. Сен таң атқан гүлім болсаң, құмарлатқан гүлім болсаң, бұлттардың арасынан нұрын төккен айым болсаң. Қусаға батсаң жаныма қысыбы ая, қубансаңдар күлкімі саған адайыр. Күндері да түндері да ойым, бір өзің ойнап ойым, көзіңе сөзіңе тойбой қойдым. Ашықмын жаным, барақтап жазсам баратым, алып сыйрап сүйім батпайдали. Ла-ла-ла-ла, жаным жар салсам, жарымды жан тартсам, сусынған байдали. Ла-ла-ла-ла, барақтап жазсам баратым, алып сыйрап сүйім батпайдали. Ла-ла-ла-ла, жаным жар салсам, жарымды жан тартсам, сусынған байдали. Сені сүйем болған күнім, арнап қойғым ей болған дүйнімді. Жарым жаным, білсең жаным, сүйіп алына жүріп күйгін. Қусаға батсаң жаныма қысыбы ая, қубансаңдар күлкімі саған адайыр. Күндері да түндері да ойым, бір өзің ойнап ойым, көзіңе сөзіңе тойбой қойдым. Ашықмын жаным, барақтап жазсам баратым, алып сыйрап сүйім батпайдали. Ла-ла-ла-ла, жаным жар салсам, жарымды жан тартсам, сусынған байдали. Ла-ла-ла-ла, барақтап жазсам баратым, алып сыйрап сүйім батпайдали. Ла-ла-ла-ла, жаным жар салсам, жарымды жан тартсам, сусынған байдали. Ла-ла-ла-ла, Балиғандай деге балиғандай, болып де көрбөгіні кереметтүү жағдай. Дилим билинип, жүрөгүмө сүйгүлү ачылып аткандай. Айтып береми десең кийичине, катууласаң айтып эле жүргөн эмес кийичине. Башка болсаң жактырган саптарыңды айтып эле келе табылсан, анайын жүрөгүңө кийичине кулак салсаң. Кусага батсаң жаныма кысыбы ая, кубансаңдар күлкүмү саган адайыр. Күндөрү да түндөрү да ойым, бир өзүң ойноп ойым, көзүңө сөзүңө тойбой койдум. ашықмын жаным, барақтап жазсам баратым, алып сыйрап сүйім батпайдали. Ла-ла-ла-ла, жаным жар салсам, жарымды жан тартсам, сусынған байдали. Ла-ла-ла-ла, барақтап жазсам баратым, алып сыйрап сүйім батпайдали. Ла-ла-ла-ла, жаным жар салсам, жарымды жан тартсам, сусынған байдали. Ла-ла-ла-ла. Все мы по сути, как ни крути, близкие люди мы. Все мы по сути, как ни крути, близкие люди, я и ты. Близкие люди мы. Близкие люди, я и ты. Если бы из окон видно было всех одиноких, видно было сколько половин
Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизинен эле айымдардын сулуулугун ар дайым гүлгө теңеп келет. Бүгүнкү каарманыбыз Надира айымдын дагы сулууланып бүтүштү, жаңы образы даяр болду. Азыр Надира айымдын сулуулугуна дагы гүлдүн сулуулугун кошкум келип турат. Кандайсыз, Надира айым? Бул гүлдөр сизге, Рахмат. бул шириндиктер дагы сизге. Аягандай суп-сулуу, башкача айым болуп калыпсыз. Айтыңызчы, өзүңүзгө жактыбы? Вообще жакты. Мындай образды көргөн эмесмин өзүмө. Чын рахмат сизге. Бул биринчи жолкусу. Анда сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрсөтүүбүздүн башкы каарманы болуп катышып бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык. Ар дайым ден соолукта, ар дайым бактылуулукта жүрүңүз. Бүгүнкү күнүмдү өзгөчө кылганыңыздар үчүн сиздерге рахмат. Жалпы кыздарга. Ушул сулууңузду тартуулаган подружки сулуу салонуна дагы ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн менин атым Аида. Подружки салонунда 2 жылдан бери иштейм, визажист болуп. Бүгүнкү каарманыбыз өзү татынакай кыз экен, ошону кичине сулуулугун подчеркать этип койдук. Прическа, макияж өзүнө жакты деп ойлойм. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай жагымдуу көз ирмемдер менен бүгүнкү берүүбүздү дагы жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Близкие люди, я